Садыр Жапаров боюнча чечим сиз кабыл алгансыз. Кылмыш иште толук далилдер сиздин пикириңиз боюнча жетиштүүбү? Менин пикирим боюнча бул иш боюнча сизге кандай бир буйрук берилген болуш керек. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тоңдун эли кайрылып атабыз. Садыр Жапаровга мунапыстап боштондук! Экс-депутат Садыр Жапаров бир айдан кийин жатак абагына чыгарылат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине анын адвокаты Замирбек Базарбеков билдирди. Жактоочунун айтымында мыйзам боюнча Жапаровдун түзөтүү колониясындагы мөөнөтү 2020 жылдын 5 февралында аяктап, 6 февралдан тарта жатак абагына чыгарылат. Биз толук ынануу үчүн Молдовановка айылындагы номер 1 колониянын жетекчисине 2 жолу кат жөнөткөнбүз. Ал Садыр Жапаров 6 февралда жатак абагына которулат деп расмий түрдө жооп берди. Шарты боюнча өз үйүнө чыгарылып, мал менен абакка барып каттоодон өтүп турат. 2019 жылы ишке кирген жазы кодекси боюнча соттолгон жаран жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин колониянын жетекчисинин чечими менен эле бошотулат. Демек Жапаровду жатак абагына которуу үчүн сот отуруму болбой турганын түшүнсөк болот, деди адвокат. Эскерте кетсек, Садыр Жапаровду 2017 жылы 25 мартта чет өлкөдөн Кыргызстанга кирери менен Ак Жол чек ара бекетинен УКМК кызматкерлери кармаган. Экс-депутат 2013 жылы октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу Караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деп айыпталып 10 жылга кесилген. Жапаров өткөн жылдын октябрь айында президент Сооронбай Жээнбековго ырайым сурап кайрылган. Өлкө башчы жыл жыйынтыктаган маалымат жыйынында бул маселе каралып жатканын айткан. Учурда экс-депутат Молдовановка айылындагы 1 колонияда жазасын өтөп жатат. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Туура бир айдан кийин Садыр Жапаров түрмөдөн чыгышы керек, себеби жатак абакка чыгуу мөөнөтү келди. Түрмө жетекчилери бир эмес 2 жолу эсептеп чыгышып, 2020 жылдын 5 февраль күнү жатак абакка чыгат деген справка беришти. Мындан туура 2 ай мурда мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен 20 жылга соттолгон Алтынбек Муралиев жатак абакка чыккан. Ал эми 10 жылга соттолгон Садыр Жапаровдун мыйзамдуу мөөнөтү 5 февраль күнү келет. Алтынбек Муралиев 20 жылга соттолгон мөөнөтү менен кантип 2 ай мурда чыгып кеткени түшүнүксүз. Түрмөгө жыландын баласы да жатпасын деген түшүнүк бар Кыргызда. Анын сыңарындай биз Алтынбек Муралиевке тескери коюбуз жок. Башкаларга каралган мыйзам Садыр Жапаровга да иштеш керектиги боюнча талап коебуз. Түрмөлөрдөгү элдин барына колдонулган мунапыс жалгыз Садыр Жапаровдон буйтаганы кандай? 4 айдан бери мыйзамдуу ырайымы берилбей жатат. Эми жатак абаккада чыгарылбаса, анда эл көтөрүлүп кетүү коркунучуна барып калат го. Маалымат булагы Арва Гейжи. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тоңдун эли кайрылып атабыз. Садыр Жапаровга мунапыстап боштондук! Урматтуу президент, карап койгулачы. Тоңдун эли мына. Тоңдун эли Садыр Жапаровга мунапыстап боштондук! Садыр Жапаровга мунапыстап боштондук! Урматтуу президент, карап койгулачы. Тоңдун эли мына. Тоңдун эли чогулуп атабыз. Ушул Садыр Жапаровга боштондук берип койгулачы. Бул сөрөмдөн уже президент боло албайт, премьер боло албайт, депутат соттолгон киши болуп калды да булчу. Эми азыр үйүндө эле чыгарып койсун, биздин жаныбызда эле болсун деп атабыз. Бул Садыр Жапаров эмне кылды эле, өкмөткө эмне зыян келтирди эле билесиңерби? Жок. Зыян жок. Акча карызбы силерге? Жок. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тоң эли сизди 78% менен колдогонбуз. Туурабы? Же калппы? Урматтуу президент, Садыр Жапаровду мына өзүңөр көргүлөчү. Мына тарапташтар эмес, партиисттер эмес, бир да тууганы жок моякта. Бир да тууган, барбы тууганы?
Карапайым элбиз. Боштондук сурайбызбы? Боштондук! Боштондук сурайбыз. Kol koyup bergile. Urmatlı birlik el menen esetleşkile. Birlik degen eldin, birlik degen bir gana elдики bolot, prezidenttiki bolboyt, sottуки bolboyt. Ekinci konstitutsiyani açıklayacak, aylanayınlar. Konstitutsiyani açsаңар, en çoğun birlik eldики деп турат. Жаңыл Мырза, менде мындай суроо бар. Садыр Жапаров боюнча чечим сиз кабыл алгансыз? Калегия Тавраны кыралган. Эмне ошол кылмыш ишти толук далилдер сиздин пикириңиз боюнча жетиштүүбү? Чет жакта жүрүп митинг уюштуруп Каптагаевди барымтага алып. Акыркы ушу каралган иш ушу өзү Садыр Жапаровдун иши каралган. Калегия Тавранан райондун чыккан өкүмү өзгөртүүсүн. Бирок Каптагаев өзү менде эч кандай доомат жок деп арыз менен кайрылып турду сизге. Билет. Эмне үчүн аны эске алган жоксуз? Себеби кандай десем, жабырлануучу катары Эмиль Саламатович соттук отурумдарга катышкан. Азыр убакыт өткөндөн кийин, 5 жыл өткөндөн кийин көрүнүп турат, бул жерде саясат жыттанып турат. Менин пикирим боюнча бул иш боюнча сизге кандай бир буйрук берилген болуш керек да. Ким тараптан буйрук берилген? Кандай мамлекетте жок адамды сен мамлекетте уюштурдуң, жасадың дегенди күнөөлөгөн бул туурабы? Телефонда уюштурган бекен. Жеке пикирим боюнча сиз чоң ката кетирдиңиз. Убакыт келгенде мындай чечимдер сөзсүз кайтып келе турган адаты бар. Жакшы эмес. Далил бул боюнча бир да адам соттолуш керек.